Атажуртка жасасам деп чоң эмгек ар күн сайын чоң казакта аттанам. Мен кыргызмын, өнөрдө түзөгөн. Мен кыргызмын, жок болоордо күчөгөн. Мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар. Мезгилдин да ой чуңкурун түзөгөн. Мен кыргызмын, асман жерде жашташмын. Эзелгимин, келечектин максатмын. Жылдагы кый шайганын каалабайм. Чырчылдаган кыргыз деген максаттын. Мен кыргызмын, көргөймүн. Мен детпеген нече жылдын кулумун кылымдарга улап кетер дагыда кыргызмын мен эл манасыма улумун. Саламатсыздарбы кымбаттуу окуучулар, баарыңарды 1 сентябрь күнү жана эгемендүү мамлекетибиздин 29 жылдыгын ар биринин жаңы окуу жылында ден соолук окууларыңарга көптөгөн элибизде, жерибизде тынчтык болуп, аманчылык, токчулук, молчулук болосун жакшы кабыл этип сабагыбызды баштайбыз. Буну силердин Кыргызстандын темасында көп болмакчыбыз. Сабагыбыздын максаты Грузия Кыргызстан келбетиндеги маалыматка ээ болуп, мамлекеттик символду ажайып кооз жерлер, чыгаан инсандар менен таанышып, эң жакшы маалыматка ээ болосуңар. Өлкөбүздүн символу аны көздүн карашын сактоого, асыроого тарбияланасыңар. Кыргыз Республикасы. Кыргызстан расмий түрдө Кыргыз Республикасы. Борбордук Азияда жайгашкан мамлекет. Кыргызстан басымдуу аймагы тоолуу аймактарды камтыган, деңизге чыгуу жолдору жок өлкө. Ал түндүктө Казакстан, батышта жана түштүк батышта Өзбекстан, түштүк батышта Тажикстан жана чыгышта Кытай менен чектешет. Анын борбору жана эң ири шаары Бишкек. Өлкөбүз 7 областтан туруп 80ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Эгемендүүлүккө 29 жыл. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде 1991 жылы 31 августта мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемендүү, демократиялык мамлекет катары салтанаттуу түрдө жарыяланган. Герб 1994 жылы 14 январда Жогорку Кеңеште кабыл алынган. Авторлору Асейин Абдыраев жана Садырбек Дубанаев. Кыргызстандын гербинде ак шумкар, марттыкты жана кыраакылыкты, ысык көл, жаратылыштын сулуулугун, жашоонун, энергиянын булагын, бийик тоолор кыргызстандыктардын таза, бийик ой тилектерин, ниеттерин билгизет. Желек 1992 жылдын 3-мартында Жогорку Кеңештин 8-сессиясында кабыл алынган. Авторлору Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Кызыл түс кайраттуулукту, байлыкты жана кыргыздын байыркы кырк урууларын биримдүүлүгүн, ал эми түндүк үй бүлөнүн ынтымактын белгисин билдирет. Гимн. Кыргыз Республикасынын гимни 1992 жылы 18 декабрда Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген. Сөзүн Жалил Садыков, Шабданбек Кулуев, музыкасын Насыр Давлесов менен Калый Молдобасанов жазган. Байыркы кыргыздарда гимндин милдетин ураан аткарып келген. Мисалы, Манас эпосунда жоокерлер Манас Манас деп ураан чакырган. Бул кыргыз элин биримдикке үндөгөн. Кыргыздарда 20-кылымдын башына чейин эле уруу аралык чабыштарда, элдик оюндарда, өзгөчө ат чабыштарда ураан чакыруу салты болгон. Кыргызстандын мамлекеттик символдору кыргыз элинин кылым карткан тарыхынан кабар берет. Аларда кыргыз элинин муундан муунга өтүп келген улуу руху, бекем биримдиги, күчтүү эрки чагылдырылган. Бийик нарктуу улуу кыргыз элим бар. Береке мол, ажайып кооз жерим бар. Бабалардын кылым кезген мурасы, ата мекен сенин ыйык демиң бар. Кылымдар бою жашаган кыргыз элинин тарыхы улуу инсандарга бай. Кыл калемдин учундай болгон өлкөбүздү дүйнөгө таанытып, элибиз үчүн ополтоодо эмгек кылып, тарых барактарына өчпөс сыя менен жазылган улуу инсандар түбөлүк эсибизде, жүрөгүбүздө жашайт.